Ак Ордонун ушул үй сатылат. Короосунда 1 үй 11ге 10 болгон, бул жакта чоң үй 16га 6 болгон туугандар. Ылдый тарабы подвалы полный швейный цех. Көчө тарабы жолдор кенен экен жана магазин үчүн салынган помещениясы дагы бар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери экранда жана описанияда Эсител деп жазылып турат. Сатылуучу үй Ак Ордо 2де жайгашкан Байрак көчөсүндө. Сиздер үйгө баруу үчүн Ахунбаева жана Тагайби көчөнүн кесилишинен Тагайби менен өйдө карай жүрүп туруп оңго бурулуп барсаңыздар деле болот. Ошол болсо Ахунбаева менен түз эле дагы бир аз батышты карай жүрүп солго кирип кетсеңиздер деле болот туугандар. Байрак көчөсү 41-дерек. Бул жерден көп эле автобус маршруткалар шаардын бурч-бурчуна жүрөт туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүнүн көчө тарабы дарек Ак Ордо 2 Байрак көчөсү 41-үй болуп калат туугандар. Бул жактан Тагайби Ахунбаева тараптан, бул тараптан Биримдик көчө менен, бул жагынан 185 маршрутка жүргөн көчө менен 3 тарабынан тең кирип чыксаңыздар болот. Участогын аянты 4-7 соток, почти 5 сотокко жакын экен. Эң эле чыгыш чегара бул жерден, дарбаза, калиткасы. Бул жерде магазин, ар жагында отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөсү жана батыш чегара бул кошунан Песколкомдон заборуна чейин болуп калат туугандар. 1, 2, 3 көчөнүн кесилишкен жайы. Ошол киши көп өткөндөн бул жерге туугандар мынакей дүкөндүн помещениясын салып койгон. Даяр товарды алып келип иштете берсеңиздер болот туугандар. Мектеби жөө эле барып келишет. Тагайбидеги мектепке мечит мынакей жанында, бала бакчалар бар экен. Электр энергиясы, прожекторлор орнотулуптур, суусу бар туугандар. Анан участок тегеренте бийик забор менен тосулган. Магазиндин помещениясы узун туурасы 11ге 3, анын ар жагында котел жайгашкан. Аны мен 13-чте болуп кетет экен туугандар. Анан дарбазадан киребиз, короосуна машина койгонго жайы. Ылдый тарабына шеден төшөлгөн, кошунан чегара бийик забор менен тосулган. Бул жакта азыр ошо үй ээси өзү жашап аткан бир үй. Узун туурасы 10га 11. Окей. 2 этаж үйгө расчет алып, сейсмопояс колонналарын баарын куюптур. Негизинен сапаттуу өз үчүн салган үй дейт. Анан төрүндө жаңы салынган бул экинчи үй. Узун туурасы 16га 6 туугандар. Кирпичинин өзү эле. Алды тараптагы крышаны менен кошкондо эгер 17ге 7 плюс ылдый тарабы толук түрдө үстү кандай болсо ошондой подвал. Ал жагы швейный цехке расчет алынган. Өйдө тараптары жашаганга үйгө туугандар. Азыр ички тараптарын көргөзөм. Биринчи болуп сиздерге бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Бул жактагы. Бул чоң үйдүн да могу жеринде подвал бар экен. Үйгө киргенде эле ушундай бөлмө жайгашкан туугандар. Анан бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Отопление, паровой отопление. Акей батареялар бардык бөлмөлөрдө орнотулган. Оң тарапка карай киребиз. Бир балдар бөлмөсү, чыгыш тарабынан терезеси туугандар. Андан кийин бул жагында спальня бөлмө. Түндүк тараптан терезе. Бул жакка карай кирсек, жакшы зал окшойт. Анакей залдын көрүнүшү көрүп турсаңыздар, ремонт туугандар. Бул жакта дагы бир бөлмөсү. Бул жакта кухня, тамактануучу бөлмө. Раковина суу чыгарылган. Душ, ваннасы. Бул жакка карай кирсек, магазин үчүн салынган помещение. Сырттан дагы эшиктин жайы бар. Эшик да бар туугандарында. Терезелер темирден решеткалар орнотулуптур. Бул жакта отоплениянын котелу. Көмүрканасы. Бул эшиктен чыксак, сыртта жаткан азыр үйдүн арт тарабынан көргөзөм ал жагын. Анан бул жакта чоң үйдүн ылдый жагындагы подвал. Инструмент сактаган склад катары ошолордо колдонулат. Аны келгенде карап көрсөңүздөр болот туугандар. Помещение көп экен. Барын көргөзсөм, сиздер зеригип видеону мынча эзип бирдиң деген комментарий жазган көрүүчүлөрүбүз болуп калчу эле. Ошого ал жакты келгенде көрүңүздөр, сиздерге бул жактагы үйлөрдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул эшиктен киребиз. Кире бериш душкасы. Оң тарабы душ, ванна расчет алынган жайы. Түз кирсек, бул жерде бир бөлмө. Сейсмопояс колонна, бул
үйдікі да қойылған. Кирпич менен Соняның кирпичи екен. Бұл жағында екінші бөлмесі. Анан подвал туғандар. Ылдый тарабы полный подвал, ортасы монолит менен бөлінген. Монолит құйылған туғандар. Подвалға мынакей бұл тепкіштен түшесіздер. Бұл жақта чоң зал. Жағында чоң залы мынакей. Пластик терезелері. Сіздерге подвалды көрсетейін. Бұл жақтың есігі орнатылған. Бұл жақ швейный цех қатары азыркы учурда ээси колдонот экен. Закройный стол дейт беле, же кройный стол дейт белем, оны ушундай столу. Бул жагында мынакей швейный машинелери. Так. Мебель, швейный машинелер калат калбайт, аны келгенде эс менен сүйлөшөсүздөр туугандар. Мынакей ортосу этаждын монолит менен бөлүнгөн, электр энергиясы киргизилген, эшиктер, форточкалар орнотулуптур. Үйдүн арты жагында да кошунага чейин аралык тышталган. Сыртка жаткан бул тараптан дагы, аркы тараптан кирип чыксаңыздар болот. Жана бул үйдүн дагы арты тарабынан кошунага чейин ошол жай калтырылган туугандар. Дагы эмне маалыматы? Баасы бул үйдүн $95,000 сурап атыптыр. Анан реальный клиенттер менен дагы сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0706 31 11 99. 0706 31 11 99, экинчи номери 0706 71 13 16. 0706 71 13 16 туугандар. Швейный цех иштетемдегендерге да жакшы вариант, магазин иштетемдегендерге да жакшы вариант экен туугандар. Жашайын десеңиздер болсо да чоң үй, бул негизинен 2 этаж үйгө ашып алынып салынган. Лайк танбасаңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.